Нурмат Садыров өзүнүн инстаграмында мындай деген пост калтырды. Менимче сахна жылдыздарына гана эмес, дарыгерлерге да кол чаап алкыш айтуу керек. Алар буга татыктуу. Мындай оор кырдаалда үй бүлөсүнө бөлүнгөн убакыттан бейтаптарга арнап, күн-түн дебей өзүнүн жашоосун тобокелге салып, башкалардын жашоосу менен алышуу чоң эрдик. Дүйнөнү дүрбөлөткөн дарт жараткандын жардамы менен эртерээк жоголуп, жаркылдаган жашоо кайрадан уланаларына ишенем деп жазып чыкты. Белгилүү ырчы Неля Нуркулова өзүнүн инстаграм баракчасына мындай деген пост менен бөлүштү. Карантин бүтөрү менен мен конокко бара турган адамдар. Биринчи эле мама сизге барабыз. Андан соң Жанара Кубаныч косметологума сага барам. Жанарадан чыгарым менен Элиза Исмаилина сага барбасам болбой калды. Анан балдарым көптөн күткөн Кудай буйруса таласка сапар таратабыз. Менин тосууга даярдангыла. Оюнга катышыңыз, кызыктуу болот. Сиз кимге барасыз? Комментарийде бөлүшүп коюңуз деп жазып чыкты. Гүлжайна Атаканова: сени жакшы көрөм. Сендей чоткий жигит менен замандаш кылган Аллахыма ыраазымын. Куудул ырчы Гүлжайна Атаканова жеке жашоосунда жаңылык бар оңдөнөт. Мынтип айткан себеп бар, албетте. Куудул айым инстаграмда жеке баракчасына сырдуу жигит менен Египетте эс алып жүргөн видеосун киргизип, ага жылуу сөздөрүн жазды. Жакшы күндөрдөн бири элес. Египетте эстен чыккыс күндөр калды. Заманыбыз тынч болсо, али чогуу көп жерлерди кыдырабыз. Дайыма чогуу жүрүп көнүп калыпмын. Кашайган карантин бүтсө экен эртерээк. Сени сыйлайм, жакшы адамсың. Сенден көп нерсени үйрөндүм. Сүйлөй бергенде теңелбегенди үйрөндүм. Ар дайым жардам берип, жакшы сөзүңдү айтып, күчтүү акыл тарбияладың. Сени жакшы көрөм. Сен жакшы көргөнгө татыктуу инсансың. Сен жанымдасың. Мен күчтүүмүн. Аллахыма ыраазымын сендей чоткий жигит менен замандаш кылып койгонуна деп жазып чыкты. Маалымат булагы Argument Check It KG. Найзира Айтбекова өзүнүн инстаграм баракчасына мындай деген пост менен бөлүштү. Мурун кийин эне болуп көргөн эмесмин балам. Сен мага энеликти үйрөтүп жатасың. Сезимиңди ачык бөлүшүп тур. Макулбу? Кайсы бир мамилем, сөзүм жакпаса айт. Жакшы эне болгум келип атат сага. Бактылуу болуп, өз алдынча арабаңды тартып кетсең эле жакшы эне болушум керек деп ойлойм. Эң башкысы балкып, жыргап, ар бир нерседен эргүү алып жаша дейм. Башкаларга салыштыруу адаты бар ата-энелердин. Ар ким өз баласынын мыкты болушун, алдыга чыгышын каалайт. Эмнеге? Кайра эле баланын төмөндүгү, бардык нерсени кандай болсо ошону кабыл ала албагандык. Ата-энелер эмнеге элдин баласындай мыкты эмессиң, ошондой болушуң керек эле деп сабайт экен байкасаңыз. Элдин баласы элдин жашоосу, элдин аялы, элдин күйөөсү, элдин оокаты сонун көрүнөт негедир. Биздики эле окшобой жаткандай. Көңүлдүн баары элдикинде. Балким өзүбүздүкүн жакшылап карап, маани берип көрсөк, өзүбүздүкүнөн көп жакшы нерсе чыкмактыр. Атаңдашу күч, атаңдашу артынан көрө албастык, ичи тардык, ичи өткөктүк жана башка толтура жакшы эмоцияны ээрчитип алат. Анан ошол эмоцияга уланып атып, ууланган жашоодо жашайбыз. Мага энелик баланы эч ким менен салыштырбаганды үйрөтүүдө. Менин балам өзгөчө туулуп калгандай, өзгөчөлүгү издейм. Мыкты сапатын карайм, алсыз жерин ошондой кабыл алам. Эки алса кабатырланбай, өпкөсүн үзбөй эле нормалдуу түрдө кабыл алып, эртең жогонго мүмкүн экенин айтам. Жаман баа үчүн далай таяк жегениңерди эстеңиз. Жакшы баа алып, дайыма эле жашоодо бактылуу, ийгиликтүү болоорун түшүндүм анткени. Алган экисин да рахаттуу алганды үйрөнсүн, жок дегенде. Муну да жаңылыштык менен үйрөндүм. Эл катары салыштырып атып үйрөндүм. Каталарды кетирип атып үйрөндүм. Үйрөнгөнүмдү өтөсүнө чыга элекмин бирок. Уулуман жардам сурап атып, энелик жактан далай эки алып атып үйрөндөмүн. Өзүңдүн өзүң менен гана салыштырып, мурун мындай болчумун, азыр мынтип калдым дегенге гана жакшы жыйынтык чыгат экен. Көрсө, мурун өлүп көрүптүрмүнбү дегенде эле мурун эне болуп көргөн эмесмин деп жөн эле ойлор хэштегинде Найзира Айтбекова өзүнүн ойлору менен бөлүштү. Белгилүү ырчы Сайкал Садыбакасова жигитим апамдай күчтүү болушу керек.
Сайкалдын үнү ар бир чыгарманы жан дилинен берилип аткарганы көрөрмандарын кайдыгер калтырбайт. Анын репертуарындагы жаңылыктардан улам мээнеткеч адамдардын катарына кошсок болот. Ырчы айым чыгармачылыгында жана жеке жашоосундагы жаңылыктары менен бөлүштү. Сайкал, жазга азыртадан кам көрүп жаткан окшойсуң. Күлүп: Мүчө келбетиме карата суроо берип жатасыз го. Былтыр катты ооруп гормондук дарыларды ичүүгө туура келди. Акырында 86 килограммга толуп кеткем. Өз алдымча диета кармап, ар кандай дарыларды ичип арыктанга аракет кылдым. Бирок андан да жүрөгүм ооруп, тахикардия болдум. Ушундан улам өз алдыңарча арыктаганга аракет кылбагыла деген кеңеш берет элем. Акырында белгилүү компания арыктоо тууралуу программасын тандадым. 15 килограммга арыктагандан тышкары энергиям да көбөйүп, сергек ойгонуп калдым. Дагы деле салмак таштоонун аракетиндемин. Көп эле ырчылар ар кандай фирманын дарыларын менен арыктайт. Дээрлик баары аны жакшырып келишет. Сен эмне себептен ачык айтып Instagram баракчаңа бөлүштүң? Негизи элдин алдында жүрөгүндөн кийин көрөрмандарың арык бойдон көрсө экен дейсиң да. Анын артына кандай түйшүк жатканын майдалап ачыкка алып чыккым деле келбейт. Мен башында ал компанияга арыктоо максатында баргам. Кийин ден соолугумду жакшы жылыштар болгондуктан элге пайдалуу маалыматты бөлүшкүм келди. Арыктагысы келгендер үчүн башында мен кетирген катаны кайталабасын деп ачыкка алып чыктым. Кайра толуп кетпөө үчүн күчтүү эркке керек эмеспи? Бул жагынан кандайсың? Мен таттууга жакынмын. Ал жагынан чыдабай кетем. Кээде торт жеп коюп жатам. Аны да түштө жеп, кечке чейин сиңирип калдым. Жашоо деле эрким күчтүү. Сөзүмө турган адаммын. Кылам деген нерсени кылам. Бирок ошол эле учурда эч кимге зыян келтирбей кылам. Өткөндө түз эфирде апаңа байланышка чыгып, сизди жакшы көрөм десең чочуду го. Негизи канча убактан бери сезимиңди айтып турасың? Жакшы адамыбызга күндө эле жакшы көрөмдү айта бербейт экенбиз. Эфирден кийин ушул сөздү апама күндө айтып турсам эмне болуп атасың деп ойлонуп калдым. Ошол күнү телефондон 100 жолу сүйлөшкөнүбүздө чыгармачылыкка байланыштуу форма тиктирип, ыр жаздырып, аны апама жөнөтүп байланышта болчубуз. Негизи апам мени катуу кармайт. Клипти тез бүтүр деп бир аз урушуп койгон эле. Эфирде экенимди билбейт болчу. Анан эле жакшы көрөм деп баштасам, оюна ар кайсы нерсе кетти окшойт. Дагы бир да алай сөздөр менен урушуп жибербесе экен деп жаттым эле, ырас унчуккан жок. Негизи мен бир нерсени туура эмес кылсам, апама ачык эле айтам. Эч нерсе жашырбайм. Жашып ичиңден бышып жүргөндөн көрө ачык айтып апамды урушуп калганым артык. Апам мен үчүн басып жүргөн энциклопедия. Кайсы учур болбосун кеңеш, туура чечим ала алам. Кээде укпай өз билгенимдей жасайм, бирок аягында апам айткандай кылсам болмок экен деп калам. Капа кылган учур болобу? Кээде капа кылган учурум болот. Урушуп койсо бекинип жаман көзүм менен карап же көк беттенбейм. Тил уксам ыйлап жиберем. Кайра өзү каттуу кетип калганын сезип сүйлөп калат. Менден кетсе кечирим сурап, өөп койсо жарк этип эле жазылып калат. Урушубуз 5 мүнөткө созулат. Иниңдин да чыгармачылыкка жөндөмү барбы? Азыр иним экөөбүз чогуу турабыз. Эркин 4-5 тилде сүйлөйт. Ырчылыкка жөндөмү бар, бирок анын ырчы болушун колдобойм деле. Апам тескерисинче, сенден жакшы ырдап кетиши мүмкүн деп колдоп жатат. Өткөндө бир үйдүн тиреги болосуң, сенден башка ырчылар деле жетишет. Башка олуттуу кесипти аркала деп кеңеш берсем, көндү. Билимимди дагы бекемдейин деди. Иним экөөбүз жакшы сырдашпыз. Менин жашоомдогу эң жакын адамым. Ошого жараша күйүмдүү бала болуп чыкты. Байланышканыбызда студиядамын дедиң. Жаңы чыгармаң үстүндө иштеп жатасыңбы? Буга чейин эркелей берем деген жаңы чыгарманын үстүндө баракчама киргизип койгом. Элден жакшы пикир уктум. Чыгарманы толугу менен 14 февралда өзүмдүн каналымда бет ачарын кылам. Мен ар бир чыгармамды берилип угармын жүрөгүнө жеткирип ырдагым келет. Андыктан бир чыгарманын үстүндө көп изденем. Кыз бурактын жаңы курамы кандай иштеп жатат? Биз топто ырдаганда 3 чыгарма жаздырдык. Азыркы кыздар таланттуу, такшалып калышты. Кээ бирлер топ мурдагыдай чыкпай калды деп жатышат. Бирок ар бир доордун өзүнүн учуру болот экен. Учурда Азиза, Айдана, Дина, Назик, Айдина аттуу 16 жаштан 20 жаштан жогору кыздар топтун курамын түзөт. Буюрса чыгармачылыкка тилек туруп кириштик. Келечекте ушул кыздардан жылдыздар чыгарына көзүм жетет. Ар бир идеяга бай, изденүүгө дилгир экенине күбө болуп жатам. Топтун ишине да көп күч жумшайсың. Ушундан көрө бир беткей болуп жеке чыгармачылыкка убакыт бөлсөм болмок деп ойлойсуңбу?
Мага топтун жумушу оорчулук деле жаратпайт, себеби апам баарын жетектейт. Мен аткаруучу директормун. Менин мойнумда алардын ыры, формасы, эфирге алып чыгуу, клиптерди жайылтуу жана башка жумуштар кирет. 10 жылдан бери топтун иши менен жүрүп такшалып деле калдым. Эки жакка бөлүнүп иштегенге көндүм. Азыр мен топ менен ырдабай, 5 кыз өздөрү ырдашат. Мурда чогурдаганда бир аз оорчулук жаралчу. Жакын адамым бир бар дедиң эле. Ооба, өткөндө ошентип айткам, аны жашыргандай.